Assalamu алейкум. Урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. 15 декабрдагы экинчи чыгарылышыбызга кезек келип жетти туугандар. Экинчи чыгарылыш жанагы биринчи чыгарылышта өзүңүздөр көргөндөр. Залкардын аттарын дагы чыгарабыз. Залкардын улакка жарамдуу күлүктүгү күлүк аттарын чыгарабыз. Мүнөздөмөлөрүн өзү айтсын достор. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүнкү чыгарылыштагы аттардын баалары кандай болду көрөбүз туугандар. Аттарды чабып ушул жерде жер дагы жакшы тоңголок экен. Ушул жерде аттарды сынайлы туугандар. Бүгүнкү чыгарылышка канча ат чыгат экенин сурайлы. Салам Залкар. Ден соолук жакшыбы? Бүгүнкү чыгарылыш боюнча кичине мындай кыскача айта кетчи. Бүгүнкү чыгарылышта 3 ат чыгат экен. 3 ат чыгарасыңар. 2 ат башка эле бир атандыкыда. 2 ат акеңинки. Акемки. Бир ат өзүм. Мына өзүңдүн атың. Жакшы мында ачык эле айтып, Буга мен өзүм кепилдик берем. Ал өзүмкүнө кепилдик коюп. Мына ютан көргөндө тура түшүнүп койсун. Сен просто мына мини эле коет экенсиң да? Ооба, мини эле коем. Мындай экен, андай экен деген мемелер мага катты тиет. Аны айтпасын. Бой көтөргөндө коем да, Аллах мени бере койсун. Ооба. Өзү сен негизи атты жакшы минесиң да. Бам келип минитер коебуз. Аттар менен эми болот да, сиздин аттарыңыз мен болсо мен комментарий өлөт десем бой капа болуп атат. Мени берип кое берейин. Кыскасы капа кылбадың. Капа кылбадым. Анда баштай берейли анда. Биринчи ат боюнча айта кетпейсиңби? Өзүм акамдыкы. Бүтүн акамдыкы. Бүтүн акеңики. Сатууга коюлуп атат бул ат. Россияга кетем дейт. Аттын улагы жакшы. Аттын бая башын айтып өттүң, кайман аты бар дедиң, Кайман аты Чавлеки. Чавалеки? Чавлеки дейт аттı. Учабы, Учат. Буйтаганда эми ашы ат илештирбейт топтончу. Бирок топомдай камчы сабоомен барат. Камчыны жакшы көрөбү? Анан мындай улак жандап неме кылып ашырып алсаң бир ат жетпейт. Любой жерге гарантия. Азыр бир сынап көрөбүз күлүктүгүн, Күлүктүгүн вообще сынайлы. Күлүктүгүн биринчи сынайлы, андан кийин жашын айталы. Аттын жашы кандай жашы? Жашы 4 асы. Ооба. Үйүрү барбы жокпу? Үйүрүнө гарантия. Үйүнө да гарантия. Анан ошо бир жак немеси топтой сал камчы сабоо менен барат. Сабаш керек экен да. Мына кетиңдар. Өтө тез ана. Өзү мындай алып жүрүш өтө жеңил экен, Чыгарылган аттардан үстөмдүк кылат бүчү. Вообще. Биринчи повороттарын көргөз, повороттарын. Аттын бурулуштарын. Андай өзүң айткандай 3 бурчтукта да бурулат экен, Солго. Аттын мындай ойнушу жакшы экен. Аттын күлүктүгү. Бир узата чабып көрчү, узата. Мына кетиңдар. Атка бай бериңиздер, 4 ат экен туугандар, үйүрү бар. Улагына гарантия топко кириши мындай сабоо менен, камчы менен кирет экен. Тездиги, аттын азыр жооштугун сурап коелу. Аттын жооштугу кандай экен? Залкар, аттың жоошпу өзү? Жоошат, Балачака, салачака иш белен койт. Аял киши карай берет. Караңчы, тез, өтө тез. Тез экен. Бою канча чыгат? Бою 1.60 чыгып калат. 1.60 чыгып калат. 1.60 чыгып калат. Эми баасын айт. Баасы 170 миң сом. Мына кетиңдар. 170 миң сом. Кеми сөзсүз болуш керек. 170 миң сом айтылган баадан кемин сурайсыздар туугандар, ошондо 2000 айланган. Айландыра чапчы мени, айландыра. Мени. Мына кетиңдар, суроолор боюнча азыр атты айландыра да бир чабып көрөлү. Мына жер тоңголок атсаң кот кутам ака. Тоңголок болду да. Мына кетиңдар. Кайып атат. Кайып атат, Бул биринчи ат болду достор. Кийинки аттарды көрөбүз. Кийинки аттар мындай орто аттар экен, өтө чоң эмес. Орто бойлуу аттарды силерге тартып көргөзөбүз. Бул биринчи номердеги Чавалекейди көрдүңүздөр, баасы айтылды. Аттын мүнөздөмөсү толук көрдүңүздөр туугандар. Анда кийинки аттарга өтө берели. Биз менен чогуу болуп аттарды көрүңүздөр. Чавалекей жаккан болсо
класстан басыңыз туғандар, Залқардың өнеріне бір күбө болдуңуздар. Кийинки аттарга өтөрөлү. Анда эмесе туғандар, 2-нчи номердеги атты тартып көргөзөлү. 2-нчи номердеги ат мына Залқар минипер атат. Бирок ат эгеси бул жакта турат. Салам алейкум. Ат силердики экен да? Атка бир өзүңөр мүнөздөмө бербейсиңер. Ат кандай ат? Каяктан келген ат же кол балабы? Ошол боюнча бир айтып берсеңер. Кол бала эле. Канча жашынан бери багасыңар бул атты? Жаңасынан баштап. Азыр канча болуп калды? 2 ас. Азыр 2 асы. 1 жылдан ашык багыпсыңар да? Мына кетип аттын өнөрү барбы жокпу? Үйрү бар. Улагычы? Улагына да бар. Улагы дагы бар. Топко кирип чыгат. Мына кетип аттын азыр жанынан дагы тартып көргөзөлү. 2 асы экен. Улагы бар дейт, үйрү гарантия тугандар. Бою канча чыгып калат? 1.60 чыгат бою. Бою 1.60 чыгат, а? Атыңар жоошпу же кандай? Ат жоош. Жоош ат, а? Жеп ичишине гарантия бар. Ден соолугу таза. Таза ден соолугу. Буттары ham таза. Азыр бул атты чабып көрсөк болобу? Же суу элекпи? Суылган, чабып көрсө болот. Чабып көрсө болот. Чапсы Залкар. Мына кетип көрүңүздөр атты чабып көргөзүп атат. Эми баасын канча деп атасыңар? Мен баасын 170 деп атам. 170 000 сом. Мына достор, баасы 170 000 сом экен. Аттын оозу жумшакпы? Оозу жумшак. Az жумшак, а? Ошондо 170 000 сом, бул $2100 болуп калат экен аттын аз жанынан дагы. Баскан басын көрөлү, аттын жанынан тарталы. Акырын бастырчы Залкар. Аттын үстү кандай экен? Ток бекен? Мына кетип аттын көкүрөк буту колунда тартайын. Таза да. Ат кыйналган ат эмес. Кыйналган ат эмес. Сен билип жүрөсүң да? Ооба. Акамки да. Мына кетип ат кыйналбаган ат экен. Иши барбы жокпу? Иши. Иши бар эле, ака. Иши барбы жокпу? Ишке кошуп көргөн эмес экен, ака. Ишке кошкон эмес. Мына кетип 170 000 сом. Кыргыз жылкысы, карабайыр мынакей достор. Атты көрдүңүздөр. Атка баа берип, бүгүнкү чыгарылган дагы бир ат чыгат. Ошондо 3 аттын кайсынысы сизге жаккан болсо, комментарийге жаза кетиңиздер. Бааларга болгон көз карашыңызды жазсаңыздар болот тугандар. 170 000 кеми барбы? Кеми бар, а? Мына кетип 170 000 кеми бар экен, сурай берет дейт. Ошондо ар бир аттын номерин, ээсин мен алдына жазып өтөм, ар бир аттын тушуна. Анда эмесе тугандар, кийинки 3-чү атка өтүп тартып көргөзөлү. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Тугандар, 3-чү номердеги атка кезек келип жетти. 3-чү номердеги атты сиздердин назарыңыздарга коюп тартып көргөзүп берели тугандар. Сиздер көрүңүздөр тугандар. Ат жаккан болсо, ар бир аттын ээсинин номери алдыда турат. Бир аттын биринчи аттыкы отдельно, экинчи, үчүнчү аттын ээси отдельно бир номер коюлат тугандар. Анда эмесе 3-чү аттан баштай берсек, бул ат боюнча бир мүнөздөмө айтпайсыңбы? Атты мүнөзү жоошпу? Жоош ат. Айтып калдыңар, мындай балбандар чапкан атпы бул? Балбандар чапкан. Улагына гарантия экен да? Гарантия. Ким чапкан? Кайсы балбан чапкан? Улакчылардын аттары. Улакчылар чапкан кыскасы, а? Мына кетип ак боз атты издегендер болсо, чалып сурасаңыздар болот тугандар. Кайман аты барбы жокпу? Кайман аты бар, Агаю. Агаю? Мына кетип Агаю деген кайман атты мына кетип көрдүңүздөр. Азыр ат боюнча сурайлы, көкүрөктөрү аябай кең ат экен, кең көкүрөк. Азыр соору тарабы сиздерге көргөзөйүн, соорусу. Бул атчы кароосуз болуп калган да. Кандай? Кароосуз. Кароосузбу? Анча багылган эмеспи ошондо? Багылган эмес. Жемде эле кыйратып жеген ат эмес. Өзүнө өрөндөк балдар полный таанып бул ат. Таанымал атпы? Таанымал ат. Өзү жакшы. Улагы жакшыбы? Улагы зор ака. Сен көрүп жүрөсүң да бул атты. Жашы кандай, жашы? Өрөндөклөр полный айтсын, сурасын, караш билиштер болсо, ат таанымал болсо. Ат жакшы ат өтө. Ат жакшы ат. Үйрү барбы жокпу? Үйрү жок. Мына кетип топко тизгин менен кирет экен. Аз атты чаап көрсөк болобу? Болот. Кандай ушинткенде мойнун көтөрүш керек болсондо? Мына кетип Кандай? Карнай. Ошондой да кирет.
Атының сүнтөртө билет. Ат мындай теуіп читек адаттары жоқ bu? Жашы қандай? Жазға 5. Жазға 5 жаш бі асы ба? Асы. Жазға 5 асы болып екен тоғандар. Азыр 4 асыда 7 жашта екен, жазға 8 жашқа толып екен тоғандар. Жазға 5 асы. Мынайки аттың бойы примерно 1.60-тан жоғарырақ аз-маз. Егерде бұл атты жақшы қарап, атты жақшы баққан болса тоғандар, бұл ат чырайына шығып жоғын ұрса дағы керек деп ойлаймын тоғандар. Аттың бұттары, аттың тұяқтарын қараңыздар. Бастыра бар, Ем басы қанша деп ататқан бір сұрап қойылды тоғандар. Аяғы суық болды, тұша кісінде тілдер бұрылып кетті, кешіріп қойсыңар. Басы қанша деп атасыңар? 130 мың деп атам басы. 130 мың сом, мынайке достар. Басы 130 мың сом, кемі бар екен. 130 мың сом. Аттың басы жақшы қойылды деп ойлаймын. Чатқа аяқтары дағы өте кеңер екен, аз местерге жанынан тартып көргізейін. Бастыршы, бастыры бар. Мынайке қараңыздар. Аттың чатқа аяғын сіздерге. Бастыры бар. Қандай екенін біздің Мусту каналының сыншылары жазыңыздар туғандар. Ат жаққан болса класс басып, бүгінгі шығарылыштағы 170 мың жана 130 мың сомға шыққан аттар қайсы бірі сізге жақты? Ошоны комментарий қалтырып кетсеңіздер болады туғандар. Мынайке улақтың аттары жалаң ғана. Чавалеке, бұл аттың қайманаты ағаю. Мынайке туғандар. Ошентип бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыгып баратат. Атты чабалы чаппайбыз ба? Чабып коелу, чабайлы дагы андан кийин соңуна чыгарабыз тугандар. Аттын бир чуркаганын багалаңыздар, чуркаганына бир көз салып тугандар. Комментарий жазыңыздар. Аттын чуркаганын залкар минип көрүп атат. Аттын азыр үстү толобу, толо эмеспи бир сурап да коелу. Чап. Baldı. Üstü tola eкен залқар. Арық болса да тола. Чоңат екен бірақ. Егер де баққан болса жақсы ат болғыда мына. Бағу керек екен. Бұнда қараусыз қалған ат. Аз жем жеген екен да. Мінеке ошентип бүгінгі чыгарылыш соңына чыгат тугандар. Саламатта қалыңыздар. Келерки чыгарылышқа чейин көрүшкөнчө аманчылыкта, тынччылыкта жолугушайлы.